Assalamu alaikum урматтуу биздин мекендештер, кадырлуу кыргыз журтубуз. Бүгүн биз сиздерге кайрылуу каргасы болуп отурабыз. Анткени Манас кызы Бурул карындашыбыз тез аранын ичинде операцияга муктаж болуп турат. Карындашыбыз Манас кызы Бурул онкологиялык фибросаркома оорусу менен ооруп жабыркап келүүдө. Карындашыбыздын ата-энеси 2017-жылдан бери Кыргызстандагы бардык ооруканаларга алып барып дарылоого аракет кылышкан. Бирок тилекке каршы өлкөбүздө мындай ооруну айыктырууга мүмкүн эмес болууда. Ошол себептен тез арада Манас кызы Бурул Индия өлкөсүндө операция кылууга муктаж. Операция кылуунун баасы 50 000 АКШ доллары. Бул акча каражатын чогултсак эле Аллахтын жардамы менен карындашыбыз сакайып кетүү жолунда турат. Кайдыгер эмес мекендештерибизде кыргызстандыктарды кайрымдуулук кылып жардам бериңиздерди өтүнөбүз. Акча каражатын котором деген бир туугандар экрандагы номерлардагы банктык реквизиттерге которсоңуздар болот. Манас кызы Бурулдун апасы Кымбатбүбү Жолдошбаева. Бул видеону дагы бөлүшүп таратып коюңуздарды суранабыз, урматтуу биздин бир туугандар. Бул дүйнө жалган адамзат билгин, заты жок Алладан улукман бул денди. Алла меримдүү, ырайымдуу, кечиримдүү, ибадат кыл эй пенде. Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26 мартта Кыргыз Республикасынын абадан коргонуу бөлүктөрүнө пландан тышкары барып алардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымына караганда, ошондой эле мамлекет башчысы аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттарын карап чыкты. 1961-жылдан бери бул жердеги имараттар менен курулуштар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Президент Жапаров казармаларды жана офицерлер үй бүлөсү менен жашаган турак жайларды куруу жана капиталдык реконструкциялоо иштерин 3 айдын ичинде бүткөрүү тапшырмасын берди. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнүн башка шарттарын да жакшыртуу тапшырылды, деди Эрбол Султанбаев. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дастыккан айдоочу Бакыт мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Биз пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7 977 852 0081. Өзгөндө 4 күн мурда активдешкен жер көчкү бир үйдү басып калды. Өзгөн районунда Кызыл Күнгөй тилкесиндеги жер көчкү бир турак үйдү басып калды. Бул туурасында Өзгөчө Кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Бүгүн 26 мартта саат 07:00 жер көчкү акырындык менен жылып айылдын четиндеги турак үйдү очок кананы басып мал сарайга 10 метр аралык калды. Жергиликтүү тургундар үчүн Өзгөчө Кырдаал министрлиги тарабынан 18 чатыр ошол эле аймактын коопсуз тилкесине орнотулган. Азыркы учурда толугу менен шарт түзүү максатында электр жабдууларын орнотуу иши аяктап, таза суу менен камсыздалды. Ошондой эле улуттук Кызыл Ай коому тарабынан 2 даана чатыр орнотулуп, анда штаб жана медпункт жайгашкан. Азыркы учурда убактылуу жашап жаткан 81 жаранга төшөнчү, гигиеналык каражаттар жана тиричилик буюмдары берилди. Эске салсак, 22 март күнү саат 05:00 чамасында Кызыл Күнгөй тилкесинде жер кыртышы активдешип, болжол менен 1 миллион кубометр жер көчкү түшкөн. Карл Маркс айылында 1 даражадагы табигый мүнөздөгү Өзгөчө Кырдаал жарыяланып, аймактан 195 тургун жеңил оокаттар менен коопсуз аймакка көчүрүлгөн болчу. Депутат Балбак Түлөбаев кечиримдүү болуу жөнүндө. Пандемия убагында шаарда аппарат жетекчилем, баалар кымбаттап, шаардыктарга пандемия жаңы кирип карантин кирелек. Азыр эстесем, тагдырымдын эң оор жылдар эле.
Алдыда карантин, оору, өлүмдөр, тамак аш тартыштыгы дегеле өтө оор убакыт. Аялыма керезимди айтып башты сайып туруп шаарга чыккам. Акимияттардын МТУнун балдары жондоруна ундун мүшөгү менен 5-этажга чыгышкан. Элге барганбыз. Ошол убакта качып жашынып жаткандар бир интервьюдан үзүндү алып мени жамандап жүрүшөт. Кечирдим, баарын кечирдим, ыйык айдын урматына кечирдим. Ак болсоң каргыш бата болуп жайт, ушак менен алыска барбайсың деп билдирген Балбак Төлөбаев. Шоу-бизнес маданият өкүлдөрү президенттин Жашыл шаар акциясына катышты. Маданият шоу-бизнес өкүлдөрү Жашыл шаар акциясына катышып ишембилик өткөрүштү. Иш-чараны ырчы Айбек Карымов демилгелеген. Өнөр адамдары Бишкектеги сейил бактардын биринде ишембилик өткөрүп, дарактардын түбүнө биогумус салышты. Кесиптештерим, мен сиздерге ыраазымын. Бүгүн чыныгы эмгек майрамы болду. Дайыма эл кызматында жүрүү деген ушул дейт уюштуруучу Айбек Карымов. Белгилей кетсек, былтыр президенттин жарлыгы менен республикада Жашыл мурас акциясы башталган. Аялын өлтүрүп сандыкка катып койгон адам 14 жылга кесилди. Кара Суу райондук соту аялын өлтүргөн деп айыпталган жаранды 14 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу соттун өкүмүндө айтылат. Тергөөнүн версиясы боюнча окуя 2022 жылы 1 декабрда катталган. Кара Суу районунун 36 жаштагы тургунунун аял кишинин жансыз денеси өз үйүнөн табылгандыгы тууралуу маалымат милицияга түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам тергөө тобу маркумдун жансыз денесин бөлмөлөрдүн биринен сандыктын ичинен табышкан. Алдын ала экспертизада аялдын денесинде жаракаттар бар экенин көрсөткөн. Өлүмдүн себебин жана убактысын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 49 жаштагы Өзгөн районунун тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алдын ала маалыматтарга караганда шектүү буга чейин Казакстанда сот жообуна тартылган. Маркум менен 8 ай жарандык никеде жашаган. Аялдын артында 4 баласы калды. Соттолуучу райондук соттун өкүмгө макул эмес жана ага каршы облустук сотко даттанууга ниеттенүүдө. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын баш катчысы Элеонора Шаршеналиева дүйнө салды. 2023 жылдын 25 мартында Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын коомчулук менен байланыш боюнча секторунун баш катчысы Шаршеналиева Элеонора Досубаковна 49 жаш курагында оорудан улам мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирет. Элеонора Досубаковна 1973 жылы Талас облусуна караштуу Көпүрө базар айылында туулган. Бишкек гуманитардык институтун аяктап, Заман Кыргызстан дил гезиттеринин редакциясында корреспондент болуп, Кыргыз улуттук кабар телекоммуникация жана маалымат агенттигинин аналитикалык бөлүмүнүн редактору болуп эмгектенген. Ошто 9 жашар кызды зордуктоого шектүү кармалды. Өзгөн районунда 9 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 16 жаштагы өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Ош облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда 14 мартта Өзгөн райондук милициясына 38 жаштагы аял киши шаар тургуну арыз менен кайрылган. Арызда анын 9 жаштагы кызы белгисиз жаран тарабынан зордукталганы жазылган. Арыз кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 155 беренеси сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен кылмыш иши козголгон. Жабырлануучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары Өзгөн шаарынын 16 жаштагы өспүрүм кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Assalamu alaikum. Moskvadagi mekendештер. Подписчиктер, рахмат. Сиздер 1000 рубльден оюн кыл жакшы машиналарды кой бер дедиңиздер, туугандар. 3 секунд амашта билет ала бересиздер, оюн башталды. Оюн бомба туугандар.
Алдыга эң алдыңкы машина кылып туугандар. Toyota Vensis koyduk. Коробка автомат. Объем 1.8'de жылы 2007. Салон кожаный. Öte çötki машина. Обзордан көрөсүздөр. Экинчи машинабыз. Черный Fit туугандар. Азыркы заманда айдаган Hit деп коет. Жылы 2003. Коробка автомат. Объем 1.5'te. 220'ga чыгат. 220 туугандар. Эле ойлоп коюңуздар. 220. Fit'in карындашы бар. Аялдарга, кыздарга утса өтө жакшы. Бул карындашы красный. Бул дагы автомат. Объем 1.3. Объем 1.3. Анан жылы 2003 туугандар. Өтө сонун машина. Простой, өтө жакшы машина туугандар. Бирок кара Fit'ти унутуп калыппыз, салон кожаный. Кара Fit кожаный, өтө жакшы машина. Эми бул Маздабызга келейик туугандар, 4-чү машинабыз. Бирок мунун жылы 99, бирок жаңы баш бербейт. 99 коробка автомат, таза машина. Главный доставщиктерге атадым, аркасы кеңири, өтө чөткий машина. Анан өрдө бир уялчак машинабыз бар, өзүнчө эле уялып турат. Бирок уялганыга жараша назик болот экен. Жылы 2002, коробка механик, состояние өтө таза. Бирок дискасы кымбат турат окшойт. Дискасы чөткий экен оператора. Эми туугандар, оюнун шарты. Бул оюндан машинадан кийинки приздерди айтайын. 120 конвертте 2000 рубльден акчалай приздерди койдук. 120 адам утат. Ошондо бул оюндан билеттин баасы 1000 рубль болот. 2150 адам ойнойт туугандар. Сиздер үчүн баштап бердим, адам аз. 2150 адам ойнойт. Билет алыш үчүн экрандагы номерге Сбербанк уланган. Акчаны которосуздар, чекти официальный документ кылып полный жөнөтөсүздөр, сиздерге тез эле билет барат. Анан Кыргызстандан билет алам дегендер үчүн WhatsAppка жазсаңыздар, мен Кыргызстан номерин айтам, билет алып алсаңыздар болот. Кыргызстан үчүн 1000 сом эле кылып койдум туугандар. Курс менен рубль менен сомдун айырмасы менен сиздерге подарка 1000 сом туугандар. Обзор менен машина менен таанышыңыздар, Кудай кааласа сиздер үчүн туугандар. Ысык көлдө кызмат адамы жана ишкана жетекчиси кармалды. Ысык көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын кызмат адамы СУА жана ЕСЖЧК подряддык ишканасынын жетекчиси САМы кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, дирекция тарабынан Ак Суу районунун 3 Кайнар айылынын суу түтүктөрүн оңдоого 9.171.555 сомду түзгөн тендер жарыяланып, тендердин жыйынтыгында ЕСЖЧК менен жалпы суммасы 7.067.126 сомго келишим түзүлгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө дирекциянын кызмат адамдары менен подряддык уюмдун жетекчиси кылмыштуу макулдашууга барып, аткарылган иштердин актысы жок, жалпы суммасы 7 миллион сомду мыйзамсыз которгондугу аныкталган. Ысык көл облусунун өнүктүрүү фондунун башкаруу дирекциясынын суу түтүктөрүн оңдоо иштерин өлчөө боюнча комиссиянын актысына ылайык ЕСЖЧК тарабынан аткарылган жумуштардын көлөмү 3.206.097 сомду түзгөн. Аталган адамдардын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында мамлекетке жалпы суммасы 3.793.903 сом зыян келтирилген. Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков суракка чакыртылды. Беспредел KG баракчасынын администратору Автандил Жоробеков Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына суракка чакыртылды. Бул туурасында Жоробеков Facebook баракчасына чакыруунун сүрөтүн жарыялады. Ал кайсы иш боюнча күбө катары суракка чакыртылганы азырынча белгисиз. Мамлекет эки достун менчик эмес, өздөрүн Кудайга теңеп биз гана чындыкты айтабыз, калгандардын оозун жабабыз дегендер жаңылышат. Тирүү чөө болгондон өлүк жолборс болгон артык деп жазган Жоробеков. Чакыруу барагында көрсөтүлгөн дата туура эмес белгиленген. Эске салсак, 2019 жылдын ноябрь айында Автандил Жоробеков аймактар аралык кастыкты козутуу фактысы менен кармалып, УКМКнын СИЗОсуна киргизилген. Андан кийин ал атайлап жалган жана чагымчыл маалыматтарды камтыган басылмаларды тараткан деп айыпталган. Аймактар аралык кастыкты чагырткан тексттер Беспредел KG басылмаларынын астындагы комментарийлерге башка колдонуучулар тарабынан калтырылган. Кыргызстандыктар социалдык тармактарда укук коргоо органдарынын аракеттерине нааразычылыгын билдиришип, "Мен биз Автандил Жоробековпуз" акциясы башталган. 5 декабрда соттун чечими менен Автандил Жоробеков үй камагына чыгарылган. 2020 жылдын 27 майында Автандил Жоробековго карата иш жабылган. Нарында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. 25 мартта саат 02:53 чамасында Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Жер титирөө Нарын районунун Төшбулак, Жамбулак, Достук айылдарында жана Нарын шаарында 3 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.